Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Биздин каналга кош келипсиздер. Биз сиздерге ордолуу, берекелүү, касиеттүү Ош шаарына салам айтабыз. Бүгүн Ош шаарында 15 май күн ачык, мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Асманда бир серин гана булут болбосо, атак күндүн температурасы жылуу. Тагыраак айтканда, Ош шаарындагы абанын температурасы азыр сыртта 20 градусту көрсөтүп турат. Биз азыр мына Араванский кичи районунан Юго-Восток кичи районуна багыт алдык. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, оң жакта мына техникалар иштеп атат. Борбордук мостту оңдоо иштерин жүргүзүп атат. Ош шаардык мэриясынын кайсы бир курулуш боюнчабы же болбосо капиталдык курулуш боюнчабы башкармалыгы бул ишти жасап атат. Бул боюнча дел биз сиздерге маалымат бермекчибиз. Бул видеобуз негизинен Ош шаарынын сагынгандар үчүн болсун. Ош шаарында көптөн бери жүрбөгөн жана Ош шаарынан көптөн бери чыгып кетип, ана алыста жүргөн биздин мекендештерибиз болсо, бул көчөлөрдү Ош шаарынын бүгүнкү көрүнүшүн көргөн болсо, сөзсүз түрдө алардын сагынычы жазылат деген терең ишеничибиз бар. Мына бул тушта көрүнүп турат, өтө чоң рекламалык щит. Бул 2 жыл болду коюлганына. Бул жерде постоянно ушул уюлдук операторлордун эң алдыңкыларынын бири болгон Мегакомдун рекламасы постоянно ушул жерде илинип турат. Бул да өтө чоң шаарга көрүп берип турат. Асты жагы гүл менен кооздолгон. Биз оң жакка бурулдук. Масалиев көчөсү. Бул мурдагы Кыргызстан көчөсү. Ал эми мына оң жакта Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультети жайгашкан. Биз Масалиев көчөсүнөн жогору карай, тагыраак айтканда, Юго-Восток аймагына карап багыт алып баратабыз. Кээ бир адамдар үчүн биздин бул видеобуз неинтересный же болбосо кызыксыз болушу мүмкүн. Эгерде кызыксыз болсо, урматтуу биздин подписчиктер комментарий калтырып койсоңуздар болот. Жакса жакты, жакпаса жакпады деген лайктарды басып комментарий калтырып койсоңуздар болот. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды биздин видеодун ылдый тарабына каалагандай, өзүңүздөр каалагандай билдирсеңиздер болот деп айтат элек. Бул биз азыр кетип аткан жер бул көчө Масалиев көчөсү. Мына бул жер эки тараптуу болуп саналат. Сол тараптан бери карап, биз жогору карап барабыз. Мына оң жактагы байрак илинип турган бул здание, бул Ош шаардык салык башкармалыгы. Андан өтүп бул жерде мына Кызыл домдун биринчи этажында Мөлбулак кичи кредиттик компаниясы жайгашкан. Ал эми бул жерде Томан рестораны жайгашкан, Ош ПВС жайгашкан. Андан ары оң жакта бала бакча бар. Бул эски мамлекеттик бала бакча, бирок балдар тарбиялануучу балдардын саны бул жерде көп. Ал жагы Юго-Восток Озгурдан бери келип ушул жерге балдарын беришет. Ал эми андан өтүп биз Ош шаардык жана Ош облустук аскер комиссариятына келебиз. Андан өтүп мына Кыргызстандагы эң алдыңкы строй компаниялардын бири Ихлас строй салган көп кабаттуу үй. Андан өткөндө Ынтымак телерадио компаниясы жайгашкан мекеменин зданиясы. Биз Татанга жакындап калдык, урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөрүбүз. Биз мындан ары сиздерге YouTube көрүүчүлөр деп кайрылабыз, анткени теле көрүүчүлөр деп
теле алып баруучулар кайрылган сыяктуу эле нерсе. Мындан ары уже теле көрүүчүлөр деген сөзгө кошулуп YouTube көрүүчүлөр деген термин дагы Кыргызстанда пайда болду десек жаңылышпайбыз. Биз мына Татан соода борбору азыркы жаңы аты бул Татка соода борбору болуп өзгөрүп калган. Бир кыйлага өнүгүп баратат. Ичиндеги бутиктер мындай заманбап, кеңири, анан жаркыраган деңгээлде оңдоо түзөөдөн өтүп атат. Менин сиздерге тартып көрсөтүп аткан видеом бир аз сол жака кыйшайып жатат окшойт. Бирок оңдоп коюш керек. Ал эми мына оң жакта казына комплекси жайгашкан. Бул жерде кафе, бильярд, чайкана, ресторан, ушундай тейлөөчү кыргыздын мындай той мааракесин өткөргөнгө сонун шарт түзүп берген казына комплекси жайгашкан. Мына асманда булуттар көрүнүп турат, бирок Ош шаарында күн чайыттай ачык. Антип элдер жеңил эле кийинип калышты уже. Бул көчөлөр эгер Ош шаарында билим алып кеткен жаштар болсо, бул көчөлөр сөзсүз түрдө бир тааныш көчөлөр экендигин баса белгилейбиз. Анткени көпчүлүк студенттер ушул студенттик шаарчада билим алган, тагыраак айтканда Юго-Востокто, Оштуда, ОГИПде, Ош мамлекеттик университетинин көптөгөн факультеттеринде билим алышкан. Мына ушул көчөлөрдө номер 1 жана номер 2 деген троллейбустарда, номер 1 жана номер 2 деген автобустарда каттап, ал жагы ХБКга чейин каттап жүрүшкөндүктөрүн өзүңүздөр эсиңиздерге салсаңыздар болот. Бүгүн негедир Юго-Восток кичи аймагында, тагыраак айтканда азыр биз кетип аткан Насирдин Исанов көчөсүндө автоунаалардын саны өтө аз экендиги көрүнүп турат. Билбейм эмнегедир. Бүгүн негизи жумуш күнү эле болсо керек. Мен эч бир мамлекеттик структурада иштебегеним үчүн бүгүн жумуш күнүбү же жумуш күнү эмеспи, аны так билбейт экенмин. Бирок кайсы бир жумушум менен Юго-Восток кичи районунун, тагыраак айтканда троллейбустун конечный тарапка кетип жатам. Буюрса мына жакында, мына күн ысып, жайкы мезгил келгенде мына ак бура сезону башталат. Азыр ак бурада эч бир ак бурага чөмүлүп аткан эч кимди көрүүгө болбойт. Эч ким көрүнбөйт. Мына оң жакта Байсан рестораны, анын жанына дагы бир ресторанбы бир нерсе салыныптыр. Менин телефонум бул видеону тартып атат. Телефонумду атайын телефон койгучка коюп койгондугум үчүн мен өзүм ролдо кетип атам. Ролдо кетип атканда мен алаксыбашым керек, только сүйлөгөн гана болот. Кээ бир видеолорду оң жактагы же сол жактагы видеолорду тартып көрсөтө албайм. Мына биз сол жакта социалдык университетинин тушуна келдик. Оң жакка бурула турган болсок, бул былтыркы жылы курулган жаңы көпүрө, Достук көпүрөсү экен. Достук көпүрөсү Ылдыйга салынган, филармониянын жанына. Бул көпүрөнүн аталышын толук билбейм. Мына сол жакта биз Ош мамлекеттик гуманитардык педагогикалык институтунун тушуна келдик, ОГИП. Мына өтө жакшы болуп, оңдоп түзөтүүлөрдөн өткөн бул окуу жайдын окуу корпустары. Биздин мына тушубузда ал жагы жапалакка чейин каттаган номер 12 каттамдагы автобустар кетип атат. Ичинде жыгылы студент. Эле мына сол жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар, көп кабаттуу үй турат. Атайын түскө боелгон. Бул Сонбай Групп деген
түрк компаниясы салган үй. Бул жерде дагы элдер жашап жатышат. Ал эми сол жакта мына өзүңүздөр билгендей Ош мамлекеттик университетинин табияттануу факультети. Андан ары өтө турган болсок, теология факультети. Теология факультетинин жанында ага караштуу Ерем мечити, анын жогору жагында аталган факультеттин арт тарабында медициналык колледжи жайгашкан Ош мамлекеттик университетинин. Андан кийин Ош технологиялык университетине келебиз. Ал эми биз эле азыркы биз кетип аткан жердин оң жагында медицина факультети жана медицина факультетине караштуу экен же отдельный структурабы Ош муда толук билбейт экенмин. Ош мамлекеттик университетинин медициналык борбору. Элдер кадимкидей жатып ошол жерде дарыланып атат. Жайгашкан. Мына ушундай урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөрүбүз, биз сиздер менен 11 мүнөттө бою бирге болдук. Эгерде биздин видеобузду аягына чейин үзбөй көргөн болсоңуздар, биз сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз буюрса бул ушул сыяктуу видеолорду көп тартып киргизип турабыз. Биздин видеолорго сөзсүз түрдө комментарий жазып туруңуздар, лайктарды басып туруңуздар. Биз сөзсүз түрдө сиздердин лайктарыңыздарга, комментарийиңиздерге ачык айтайын муктажбыз. Биз сиздер менен ар дайым бирге болууну каалайбыз. Биздин каналды колдоп туруңуздар, көрүп туруңуздар. Бирөөлөргө, жакындарыңыздарга сунуштап туруңуздарды өтүнөт элем. Биз сиздер менен коштошобуз. Биз турган жер, биз токтогон жер азыр троллейбустун конечкасы Юго-Восток кичи районундагы. Ушуну менен бул видео аркылуу сиздерден ыраазычылык билдирип, сиздер менен кош айтышабыз. Саламатта болуңуздар.